Assalamu алейкум, ардактуу KG Кабар каналынын көрүүчүлөрү, катталуучулары, коноктору, амансыздарбы? Бүгүн Бишкек шаарынан сатыла турган дагы бир үйдү көрсөтөбүз. Дарегине көңүл буруп туруңуздар. Биз турган көчө Молодая гвардия көчөсү, Жибек жолу проспектинен ылдыйрагында турабыз. Сиздер ылдый түшүп келсеңиздер, мына Ленинградский көчөсүнөн өтөсүздөр. Өткөндө эле оң жак тарапта мына Газпром май куюучу пунктту көрөсүздөр дагы. Ушунун эле маңдайынан сол тарапка киришиңиздер керек болот. Бул көчө Ладожская көчөсү. Ладожская көчөсүнөн сиздер 100 метр жүрсөңүздөр, жол оң тарапка кайрылат. Анан кайра сол тарапка БЧК каналын бойлоп бара берсеңиздер, биринчи эле бурумдан сол тарапка кайрылып киришиңиздер керек болот. Тугандар, сатыла турган үйдүн жанына келип калдым. Сиздерге Жаш гвардия бульварынан кирүү жолун көрсөттүк элек. Ошол көчө менен эле кирип, бир аз жүргөндөн кийин жол өзү оң тарапка кайрылып туруп эле БЧК каналы менен жолдун бою менен келсеңиздер, биринчи эле кайрылыштан сол тарапка кайрылып, өйдө тарапка чыгып келе бересиздер. Дээрлик бир 300 метрдей өйдөгө чыксаңыздар, мына ушул келесиздер. Бул Ладожская көчөсү, биз турган көчө. Келсеңиздер, мына бул бурчтагы, мына бул 2 этаж үйдү көрөсүздөр. Бунун артында кошумча дагы жаңы үй да салынган экен. Бул угол бурч тарапта жайланышкандыктан илгери мына жерде магазин иштеп турган, азыр деле магазин кылганга мүмкүнчүлүк бар экен. Эми калган сөздү ээсинен сурайлы. Ассаламу алейкум, байке кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы. Ден соолуктар, иштериңиз жакшыбы? Бул үйдү сатууга коюп атасыз? Участогуңуз канча сотук чыгат? 3 сотук, Бул жерде магазинди мындай клиенттер жакшы эле келе беле? Магазин кылганыңыздарда? Ооба, сода жакшы болот. Жакшы болот да, сода, 10 миңге чейин сода болот күнүнө. 10 миңге чейин сода болот. Ооба. Жакшы экен. Газ, суу, свет, канализация барбы? Бардыгы кирген, бардыгы бар. Мына азыр мына машина кеткен жак менен чыгып кетсе, кайсыл жакка чыгат бул? Бул жак жаңы автовокзалга чыгат. Автобекетке чыгып калат деңиз, Бош базар жакка. Мына бурчтагы жол мененчи? Муну менен да чыгып кетсе болобу көчөгө? Муну менен чыкса болот. Бул Молодая гвардияга, анан школ жакка, ушул жак менен барат, школ. Мектепке ушул менен барса болот, жөө эле. Жөө эле барат. Чоң жолго чыкпастан, Жакшы экен. Мына караңыздар, кенен өтөт, кенен. Бул жерде баягы той топур болсо деле кыйналбайт экенсиздер. Бул үй биринчи үй окшойт, Ооба, бул өзү 10 жылдан ашып калды бул үй салынганына. 10 жылдан ашып калды, Эскиси. Ооба. Жакшы экен. Азыр мына бул ак дубалдар ушул сиздин коргонуңузбу ошондо? Ооба. Бул жагы мына дарбазанын бурчуна чейин. Мына песка блоктун бурчуна чейин, Бул жагы мына бул ак дубал бүткөнгө чейин. Ооба. Дүкөнгө сыртынан кирсе болот, ичинен да киргенге болот дүкөнгө? Болот ичинен. Болот. Жүрөңүз анда бир чекеден көрсөтө берели. Бул 2 этажда канча бөлмө бар мына үйдө? 2 этажда кирме чыкма. Кирме чыкма. Ошондо астында 2, үстүндө 2 болуп калат экен, Суу, свет, газ, канализация бүт бар деңиз. Центральный. Ооба. Жакшы. Мына Ладожская 17А. Бул жерде bundan кийин бир үй бар экен. Бул угловой бурчунда жайланышкан үй экен. Кире берели анда, үйдүн ичин көрсөтө берели. Бисмилла деп. Машалла. Мына киргениңиздер деле бул жерде стяжка куюп, мына цементтеп койгон экен. Бул жерде илгери үйдүн орду болгон окшойт, башка бир үй болгон экен, Мына. Кир жайма. Мына ол тушубуздагы үй жаңы үй. Мына ол оң тарабындагы 2 кабаттуу үй бул эски үйү. Эми сиздерге тугандар, шашпай көрсөтөбүз. Үй тыкан, өтө компактный, жакшы салынган, ремонттор дагы жакшы бүтүптүр. Бир сыйра сиздерге маалыматтар көрсөтөбүз. Кайсыл мына магазинден биринчи баштай берели? Жүрүң. Киргенде кол жуума бар экен, бул жерде раковина, токтун шити бул жерде, үйдө да автоматтар дагы бар экен. Магазинге кирүү бул жагынан экен, Бисмилла деп киреличи, Мына ол дүкөндүн ички бөлмөсү, Ооба, ичкиси. Ремонттору мындай мурдакыдай эле акталган. Үстү дагы утепление болгон окшойт, Ооба. Жакшы. Мына солго бурулсак, бул дүкөндүн ички бөлмөсү, мына ол дүкөндүн өзүнүн бөлмөсү мына. Бул жактан кирип чыгышып турган экен да мурда, Ооба, ушул жактан магазин эле убагында бер. 20-25 жылдан бери магазин иштетет элек. Бул төгөрөктө магазин көрбөдүм да. Кайра ачса болобу буну? Кайра ачса болот, биз жакында эле жаптык. Жакында жаптыңыздарбы? Мен мына магазин кире берсин да көрсөтүп коеюнчу. Бул жерде бар продуктовдукилер тура эле мына жерде, Тура берет, Баягы овош койсо болот, бул жерге. Мына оң жагында дагы орундук бар экен. Анан бул сол жагында дагы бир аз орундук бар экен. Баягы мөмө жемиштерди койсо, мисалы, ушул немелер койсо болот экен. Жүрүңүз эми. Экинчи этажын көрсөтөлү бунун. Экинчи кабатын көрсөтөлү.
Буну азыр мисалы көрүп аткан кардарларыбыз эгерде бул үйдү алса, биринчи этажын дүкөн кылса, экинчи этажыны квартирага берсе да болот экен да. Каласа магазин кылып иштетсе болот. Магазин, а? Экөөнү тең эле квартира берип койсо, биринчи этажыны бөлөк, экинчи этажын бөлөк берсе да болот экен, а? Экинчи этажга чыга турган жол бул ушул тепкич менен чыгат экенбиз. Мына балдардын коопсуздугу үчүн бул перилалар да коюлган. Жакшы экен, үй сонун салынган экен да. Бул ортосу эмне, монолит болгонбу? Ооба. Монолит болсо анда бышык экен. Мына бул жактын счётчиги отдельный бе, экинчи этаждыкы? Ооба, отдельный. Жакшы экен, мына бурон эшиктер, караңыздар. Жакшы, жаңы эшиктерди коюп коюпсуз. Бул экинчи этаж. Эми бир аз ремонт кылыш керек экен. Баягындай, не деп коет? Отделочный ремонт. Сыртына бир сыра шпаклевка, үстүлөрүнө бир сыра абой кылып койсо, көбүрөөккө чейин жетет. Ички бөлмөнү ача берели? Мына так эле астыдагыдай эле экен. Бул бөлмөлөрдүн бардыгы чамада бир 3,5 чыга турган бөлмөлөр. Мына караңыздар. Бул экинчи этажга бир үй бүлөнү. Биринчи этажына болсо да бир үй бүлөнү жайлап койсо болот экен. Эки квартирант, демек, кенен жашай берет. Бул квартира демекчи, квартиранттар эгер бул жака киргизсе, дааратканасы бөлөк болобу? Бул үйгө карабайбы? Жок, үйдүкү өзүнчө, эшикте өзүнчө. Өзүнчө? Жүрүң кирсиң менен көрсөтө бериң. Мына жерлер дагы жакшы тосулуптур. Антенна бар экен. Wi-Fi интернетчи барбы? Бар, а? Сонун. Бул жерге бир машина, эшикке деле машина койсо болот экен. Себеби бир эле кошуна бар экен бул жакта. Башка тоскоолчулук жок. Биз азыр мына эки кабат үйдү көрсөтүп бүттүк. Эми буюрса бул үйгө кире электе мына бул тушундагы дагы бир бөлмө бар экен. Бул кандай бөлмө? Склад бул. Мына бул склад экен, караңыздар. Мындай чакан склад, 2ге 3 чыга турган бөлмө. Бул жерге ошол өзүңүздөрдүн мына көрүп турасыздар, велосипед, кышкы кийимдерди койсо болот экен, а? Газ мына кирип тура бу жерден, а? Ооба, газ кирген. Эмеси топканы Печка мына жерге коюлат. Печка ошол жерге коюлат, газдык, а? Жакшы экен. Неме калтырганбыз. Демек, отоплениялар ушул жерден таркайт деңиз, а? Ооба. Мына бул бөлмө, бунусу дараткан экен, а? Жайкы дараткан. Бул деле мына суу менен жакшы баягындай жете урбайт, мындайча айтканда. Жакшы. Канализация центральный деп айттыңыз, а? Ооба, центральный. Үйгө кире беребиз анда. Ооба. Мына босогосун көрүп төрүнөт дейт. Таптаза. Жакшы, сонун. Бул жагында дагы бир счётчик түшүрүлүптүр. Эки счётчик түшкөнбү ошондо магазинге, бул жака отдельно, а? Сонун экен, анда. Бул жерден свет жанат экен. Кире берели. Бул үйдүн ичи сырты ремонту жаңы болду. Же үй жаңы негизи? Үй ичи жаңы болду. Ичи ремонту жаңы, а? Ооба, ремонту. Бир жыл боло элек, даже бир жыл. Боло элек. Көп канча жылдан бери жашадыңыздар бул жерде? Негизи 20-25 жылдан бери жашайбыз буякта. О, демек агарган көгөргөн экенсиздер да ошол жерде, а? Анан бирок мына үй 20-25 эмес, үй мурда болчу да. Анан бирок ал үйдү бузуп, биз буну өзүбүз салган. Башкадан салынган дебейсизби, ордун, а? Боло элек бирок. Боло элек. Биринчи эшиктен баштай берели. Бул эшигиңиз санузел экен, а? Ойбой, санузелде дагы катырыпсыз. Теплопол барбы? Жок. Паровой. Паровой. Мына үстүлөрү пластик. Мына дуал таштарды көрүп турасыздар. Потолокко чейин жеткен. Үстүңкү потолокко чейин. Бул жерде раковина, кир машина. Булар эми кир машина эмелериңиздер калса керек, а? Бул үйдүн менен кошо. Экинчи бөлмөңүз кандай бөлмө? Бул кладовка. Кладовка. Мына кладовканы караңыздар. Бул деле жакшы эле размери. 1,5 метрге, бул жагы 3 метр чыгат. Керексиз буюмдарды бул жерге да койсо болот экен. Мына морозильник дагы турат бул жерде. Демек бир кошумча хозяйственный бөлмө бул дагы үйдүн ичинде. Бул жагы кухня экен, а? Мына кухняны караңыздар. Сонун. Ысык суу, муздак суу бар. Бар. Газ, баягы централдык газ менен иштейби? Ооба, мына жерден келген. Сонун экен, караңыздар. Мына бул жерде олтуруп чай ичкенге болот. Бурчтагы стол стулдары бар. Үй негизи туугандар абырасы сонун. Апапакай ремонт дагы сонун болгон. Бул үйгө дагы кайра бурон эшик менен кирет экенбиз. Мына үйгө киргенде караңыздар, жаркыраган коридор мына. Охо. Сонун экен да. Чындап эле роза гүлбү же? Жасалмабы? Жасап койгон экенсиң. Сону көрүнөт экен бурчка. 3 бөлмө бар бул жакта. Оң жакта, тушта, ана бул жагында. Мына биринчи бөлмөдөн баштайлы. Бул кандай бөлмө? Спальня.
Қазір детский болып қойса болады. Қаласа детский қылса болады, бірақ бұл спальный ата-енелер ұйықтай тұрған бөлме. Үсті түс гипсокартонмен болып тұр, дуалдары мынандай екі түрлі обоймен болған, себебі бұл деле бір жылдары мода болды эле. Айнектері пластик, күн тиет бұл эме үйлөргө. А полу мынандай жыгач пол болгон. Асты кандай толтурулганбы же бошпу? Толтырылған. Толтурулган, шамал жүрбөйт астында. Шамал ешқандай жоқ. Паровой отопление бар екен. Бар. Сонун. Бұл комнатадан, бөлмөдөн чыккандан кийин эле жанындагы бөлмө бұл дагы бір чоң бөлмө экен. Бұл кичи зал окшойт, а? Ооба, кичине. Кичинекей зал, а? Үстүлөрүн караңыздар, Бұл өзүңүздөр жасадыңыздарбы? Мына караңыздар, аябай сонун жасап тур. Софиттер дагы мындай, күйүштөрү, эмелери сонун экен. Обойлор дагы мындай гүлдүү обой. Мына тез кабар келет деп ушинтип салып койдуңуздарбы? Негизинде ушинтип салынып турат. Постоянно эле салынып турабы? Постоянно жасап коюш ушундай болду. Конок келсе, демек баягы пытырабастан сразу эле бөлмөгө киргизе бересиздер. Жакшы, ушул адат жакшы негизичи. Бул жака баягы чоң телевизор койсо болот экен. Жүк жийсе болот экен, а? Шкаф, гардеробтор койсо болот экен бул жака. Жакшы. Мына жерде эменен телевизордун эмеси келип турат бул жака, антенна киргизип коюпсуздар. Жүрүң эми кийинки бөлмөгө чыга берели. Биз кайра эле ортодогу коридорго чыктык. Коридордун киргенде өзү сол тарабында эң чоң зал бар экен. Мына караңыздар. Бул мебелдер калабы? Ооба. Калат, а? Ооба. Эми бул жерден төшөнчөңүздү, кийимдериңиз алып эле чыгып кетмей экен да. Мына бул баягы түндүктүн эмесине окшош болуп жасагансыздарбы? Муну үстүнө, башкача мындай бир күндүн нуру тийип тургандай болуп, а? Бул жагын сафити башкача го, Мына үйдө өтө маани берип жасаган экенсиздер. Мына айнектеринде мына темир торлор дагы бар, занавескалары бар. Бул жагында мына не деп коет эле муну, идиш кое турган шкаф деп коебуз да. Негизи терминде эмне дейт буну? Баягындай сервант деп коет, ооба, сервант деп коет. Бул дагы бирок үйдү жакшы көрсөтөт. Керектүү идиштер ушул жерде, баягы коноктор келгенде ушул жерден эле алып берсе болот. Паровой отоплениялардын эмелери, радиаторлору турат. Мына ортодо люстрадагы бар. Эми байке, баасын айтыңыз эми, үйдүн баасын айтыңыз. Үй жакты, чындап эле мага да аябай жакты. Баасы канча деп атасыз эми? Баасын 50 000 деп атабыз. 50 000 деп атасыз, а? 50 000 доллар. Ошо күнкү курс менен, сом менен дагы сата бересизби? 50 000де ошо курс канча болсо ошончо да. Ошо күнкү курс менен сата бересиз, а? Документтери кандай? Документи бардыгы жайында. Ток, суу, свет, газ баары уланган, баары жакшы. Бардыгы жакшы. Жашаш керек. Жашаш керек. Сатканыңыз себеби кандай болуп атат эми? Бир себебин да сурап коелу. Сатканымдын себеби өзүм жалгыз баламын. Анан ата-энем айылга да үй салган. Айылга кетесиз. Ата-энени караш керек деңиз, а? Өтө жакшы. Эки үй менен же шаарда эмес, же айылда эмес болбой, а? Өтө жакшы. Мына сатып аткан себеби айылга ата-энесинин алдына барат экен. Өтө жакшы. Бул үй эгерде сиздерге жаккан болсо, анда каналга лайк дагы коюп коюңуздар. Биз сиздерге ушундай жакшы үйлөрдү чагылдырып көрсөтүп бере берели. Сизге дагы соодаңызга берекесин берсин. Алуучуларга дагы үй куттуу болсун. 50 000 доллар деп айттыңыз. Алмашуу жолунда сурап коеюнчу. Алмашуу жолу кандай сиздерде? Не нерсеге алмашсаңыздар болот? Алмашууга үй болсо боло берет. Каяктан? Оштон. Оштон? Кандай үй? Жер үйбү же этажкабы? Боло берет. Жер үй основной этажка болсо жакшы болот. Квартира, элитный үйдөн квартира болсо, же болсо жер үй болсо, ош шаардын ичинен. Шаардын ичинен. Шаардын ичинен. Демек ушун баасы туура келе турган үй болсо алмаштыра бересиз, а? Же алымча кошумчасы болсо да боло береби? Боло берет. Боло берет, а? Үстүнү мына караңыздар, сайдинг менен сонун жаап койгон. Шамал кирбейт, чымчыктар кирбейт. Жакшы. Үйдүн сырты утепление болгонбу? Болгон. Эмечи? Дуал не менен болгон негизи? Дуал негизи кирпичпи же камкычпы? Кам кирпич да. Кам кирпич менен болгон, а? Подвал дагы барбы? Жок, подвал. Бул нерсе бул? Жок, биринчи болгон эле кийин неме кылган эмеспиз да. Алып койгонсуздар. Жакшы. Айта турган сөздөрүңүз барбы дагы? Үйдөн калып калган нерселер жокпу? Кошумча суроолор болсо чалып сураша берсинби? Ооба. Кызыккан суроолор болсо, а? Ооба. Жакшы экен. Мына, бул жерде машина токтотмой азыр эле айттык. Негизи баягы тыкан үй издегендерге анан кошумча жанында бизнеси дагы бар экен. Бул бизнести түшүнгөндөр жакшы эле иштетет деп ойлойм. Себеби квартира бизнес аябай жакшы. Себеби мындайча айтканда, бул жактан баягы Молодая гвардияны ылдый түшсөңүздөр, Дордойго түшөсүздөр. Бир аз өйдөрөөк чыксаңыздар, Ош базарга чыгасыздар. Баягы соодагерлер, же болбосо квартира издеп жүргөндөр аябай көп. Жака жакын да. Жакын, а? Шаарга мына эмеге дагы чыгып кетсеңиздер болот. Мына Молодая гвардиядан түп-түз Ленинградский менен шаарынча чыгып кетсеңиздер болот. Өйдөгө дагы шаарга чыгып кетсеңиздер ыңгайлуу. Жыйынтыкта эрейле анда.
Туугандар, биз ушул үйдү толугу менен көрсөтүп бердик. Өзүбүздүн милдетти аткардык. Эми сиздер жаккан болсо, ушул үйдү чалып, ээси менен байланышып алып калсаңыздар болот. Жакшы үй экен. Анда саламатта туруңуздар. Биз жыйынтыгыбыз чыкты, аягына жетип калдык.